Китеп адамдын эң ишенимдүү досу жана акыл насаатчысы. Окуу адамды сабырдуу, аң сезимдүү жана максатка умтулуучу кылып өзгөртөт. Ошондуктан китеп ийгиликтин ачкычы, руханий байлыктын булагы деп айтышат. Бүгүнкү бир китептин баяны да өзөктүү окуянын таржымалын чагылдырат. Саламатсыздар, бүгүн биз Фатих Тумандын Сокур деген китеби жөнүндө айтып беребиз. Фатих Тумандын ошо Мен деген аттуу китебин баарыңыздар эле билсеңиздер керек. Бул болсо Сокур деген китеби. Бул Фатих Туман ошо Мен деген китебин жазгандан кийинки чыгармасы ушу Сокур болду. Бул китепте Кожо Муртаза ар дайым 40 жыл дебей 40 жыл ичинде ошо Сомунжу ата деген сопканага барып баян угуп жүргөн болот. Анын уулу Умар деген уулу болот, жалгыз гана. Ал жалгыз уулу 10 жашка толгондо барып аны дагы ошол баян укканга алып барып рухун мындай дилин тазалап ошол жерде баяндарды укканга атасы алып барып себепчи болот. Андан кийин ошо бир күнү кар калың жаап ошол жерде суук түшкөн учурда апасы жок баланы алып барбай эле койчу бүгүн дегенине карабай атасы сопканага алып кетет. Сопканага чыгып кетип атып, жыгып тепкичтен чыгып кетип атканда баласы чуркап кетет. Көзүнө бир ак мындай ак бир нерсе көрүнөт, мындай адам кейпиндеги, бир дубана кейпиндеги бир нерсе көрүнөт. Ана болсо бала ошого жетем деп чуркап чыгып, ошол жерден угулап кетип, ал көзү мындай угулап кетет. Ошондон кийин анын көзү сокур болуп калат. Бир күнү түш көрөт, анда сени издеп жүргөн бир адам бар. Ошого сен жолугушуң керек дейт. Кофеканада баян айтат. Ал жерде баягы жаш жигит, 20 жашар жаш жигит угат анын баянын. Андан кийин ошо Сокур адамдын ээрчип үйүнө барат. Ал барар жер жок болгондуктан ошо Сокур адам үйүнө барат. Баргандан кийин ошол жерде бир кара китеп болот да. Ал китепти окугусу келе берет. Окуйн дейт, бирок көзү ажиз болгондуктан баягы Сокур Умар аны көрбөй. Сокур Умар аны ал китепти окугусу келет, бирок мындай окуганга чамасы жетпейт. Анткени ал Сокур да ошентип баягы китепти жаш Умар, анын дагы аты Умар болот, жаш Умар окуп берет. Ал жерде ошо Сомунжу атанын баяны болуп. Чыгармада каармандын турмуштук сыноолору, ички күрөшү жана өзүн табуу жолундагы өзгөрүүлөрү баяндалат. Автор окурманды терең ой жүгүртүүгө чакырып, боорукердик, ишеним, сабыр жана сүйүү сыяктуу баалуулуктардын маанисин баса белгилейт. 3-бөлүмдө болсо, ошо биз күтпөгөн жерден эле бир больницада ошо кичинекей баягы 10 жашар Умар кайра мындай комада жаткан болот. 1 айча комада жатып, кайра өзүнө келген кезде ушул китептин ичиндеги баян, ошо Сомунжу ата, ал жердеги баяндар, текеберлик сүйлөгөнү, ошонун баардыгы ошол кичинекей Умардын түшү болуп чыгат. Бул жерде биз тарбиялала турган жерибиз Сомунжу ата ошо текеберликтен арылганы жөнүндө, текеберлик жөнүндө баяндалат. Биз адамдар көбүнчө эле текебер болуп кетебиз го, баягыда ийгиликке жеткенде аны мен кылдым, ата энем артында кылдым деп өзүбүз мен деп кетебиз. Бул ошо Аллахтын бергени деп эч качан мына шүгүр кылбайбыз. Ошо текеберликтен арылуу үчүн китеп болуп эсептелинет. Ошол жөнүндө жазылган. Китептин тили жөнөкөй, бирок таасирдүү болгондуктан жаштарга да чоңдорго да ылайыктуу. Фатих Туман түрк жазуучусу, ал көбүнчө жаштар жана чоңдор үчүн руханий, мотивациялык жана турмуштук темадагы чыгармаларды жазат. Анын китептеринде үмүт жашоонун сыноолору тууралуу ойлор кеңири чагылдырылат.